Элнура Мелисова күндө таңкы 5-те туруп, эртең мененке, түшкү жана кечки тамакты жасап жетишет. Анткени кесиби адам тагдырын талдаган тергөөчү болгондуктан жумушунан кеч кайтат. Жумушубуз саат кечки 9-10 бүтөт. Кечинде. Ага чейин мен келгенге чейин атасы жасаган тамакты жылытып, анан иче беришет. Мен келгичекте. Мен келгенде дагы экинчи сейрадан дагы ичишет тамакты. Каарманыбыздын балдары али бойго жете элек болсо дагы өз кесибин аркалап укук коргоо тармагында эмгектенишинде жолдошунун салымы чоң экендигин айтат. Анткени тергөөчүнүн жумушу көп убакытты жана энергияны талап кылат. Там мы познакомились. Биз Элнура менен студент кезде таанышканбыз. Ал окуу жайдагы эң татынакай кыз болчу. Чогуу түтүн булатып келе жаткан 11 жыл ичинде баардык иштерди кеңешип, түшүнүшүп жасайбыз. Учурда эл үмүтү деп аталган жалаң гана билимдүү жаштардан түзүлгөн партиянын курамына кошулуп, эл өкүлү болууга аттанды. Мен анын тандоосун дайыма колдойм жана ар убакыт жардам берем. Мелисованын айтымында Эл үмүтү социал-саясий партиясы иштин көзүн билген жаратман жаңы жүздөрдөн бириккен. Каарманыбыз партиялаштары менен биргеликте эски системаны өзгөртүүгө көзү жеткендиктен шайлоого аттанууда. Анткени Эл үмүтү мурда саясатка аралашпаган, амбициялуу, патриот улан кыздардан түзүлгөн. Биздин арабызда, биздин партияда бир дагы кандидат коррупциялык схемаларда же өзүнүн атын булгаган жаштар жок. Кыргызстанда чаташ мыйзамдардын айынан бөрк ал десе баш алган окуялар көп кездешет. Элнура Мелисованын айтымында укук коргоо тармагындагы мыйзамдарды электен өткөрүп, реалдуу жашоого ылайыктап түзүү зарыл. Болбосо бири-бирине карама-каршы келген, же замандын талабына жооп бербеген мыйзамдар артында нечендеген көз жаш, сынган тагдырлар турат. Ушунча убакыттын аралыгында бирөөнүн кызыкчылыгы менен кабыл алынган мыйзамдардын негизинде канча деген ата-энелердин көз жашын сынган тагдырларды көрүп келдим. Ошол себептен жаш, прогрессивдүү Эл үмүтү партиясы менен жогорку кеңешке аттанып, адилетсиздик, кайдыгерлик менен күрөш үчүн бара жатам.